Кыргызстан демократиялык аялдар комитети баш болгон бир канча уюмдардын уюштуруусу менен өткөрүлгөн энелер жашоо тиреги турмуш туткасы аттуу иш-чарага Кыргызстандын бардык аймактарынан алдыңкы айымдар келип катышышты. Демократиялык Кыргызстан аялдар комитетинин төрайымы, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматына эмгек сиңирген кызматкери, саясий илимдердин кандидаты, даңк орденинин ээси Жумаева Роза Ражаевнаны чакырмакчымын. Саламатсыздарбы? Ардактуу апалар, эжелер, сиңдилер, курбулар, биздин урматтуу мырзалар, бүгүнкү ушул ыйык энелердин күнү менен Демократиялык Кыргызстан аялдар комитетинин атынан өзүңүздөр көрүп турбайсызбы? Эл аралык полиция ассоциациясынын атынан ошондой эле биздин жалпы аскер тилектештигинин төрагасына Чолбаев Абдулла Абдрашидовичтердин атынан Насачы эл аралык ошондой эле Асылзат коомдук фонддордун атынан чын жүрөктөн сиздерди бүгүнкү энелер күнү менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Анан биздин дагы бир өтө сыйлап урматтаган Лейлектеги эксперименталды лицей гимназиянын директору, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген мугалим Ишмер агай, биздин Гапыр Мадаминов агай келет, буюрса ал киши дагы ушул иш-чарадан иш-чара болуп кичине кечигип атат. Анан бүгүн ошол кишини эмне үчүн биз Гапыр агайды бүгүн чакырып атабыз? Себеби 7-8 жыл мурун биз эл мугалимге көрсөтүп ушундай иш-чарага нарынга чакырдык элек. Бүгүн болсо агайды энелер мектебин түзүп, ошол мектеби реалдуу жыйынтык берип, мына агай биз келип калды. Мен айтып дегенче агай келип калды. Келип сага орнубуз. Анан ушундай бир керемет bir лицейден Баткендин кичинекей Лейлектен бир айынан 95 бала бүгүнкү күндө мен билген эле кичинекей мисалда мен академияда бюджетте окуп атам. Эми Кочалга тартыштырып биздин балдарга ушундай керемет билим берип аткан биздин Гапырага терең ыраазычылык. Мына биринчи жолу алгачкылардан болуп Нарын шаарына чакырып агай Калпайтырбай Нуржигит Кадырбеков деген келип бул киши энелер мектеби жөнүндө залда отурган мугалим баштап, Баткенден баштап баары сыйлаганбыз. Агай ушунчалык керемет балдардын, энелердин аң сезимине жеткирип, ушундай бийик деңгээлде сиз азыр ушу министрликке эми кеңешчи болуп келгениңиз кыргыз элинин бактысына, биздин балдардын, жаштардын бактысына абдан тура учурда актуалдуу маселе болду да. Ошондуктан ошондо биз чакырып агайды эл мугалимге көрсөткөнбүз. Кудай буйрса биз агайды бүгүн Манас орденине көрсөтөлүп деп турабыз. Ошондуктан анда эмесе сиздерди дагы бир жолу энелер майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Анан өзгөчө белгилеп айтып кетчү биздин Америка Кошмо Штаттарынан Демократиялык Кыргызстан аялдар комитетинин өкүлдөрү бар. Нью-Йорк шаарында бар. Лос-Анджелесте, Калифорниядан келди. Мындан ошол адамдар менен сиздер жолуктурабыз. Кыскасын айтканда бүгүн өтө ысык, өтө жакшы маанайда салтанат болот. Андан кийин сый тамак, ушул залда отурган баарыңыздар сыйлык аласыздар. Мен биринчи, сен акыркы тереңиздер, жазылып, бүгүн бир атактуу жакшынакай керемет үндүү артисттер бар келди. Ошолордун баары сиздер үчүн ырдайт, бийлеп, таанышып, жакшынакай чек жазып, майрамдап кеттиңиздер. Майрамыңыздар менен. Анда эмесе бүгүн энелер жашоо тиреги турмуш туткасы аттуу конференцияны ачык деп жарыялайм.
Rahmat, Terеграф Abdugul Abdraшитович ағайыз шақыралы, жалпы айымдарды құттықтау сөзі үшін. Вы же с мамами? Саламатсыздар ғой, құрметті апалар, ежелер, қарындаштар. Құралды күштердің ардагерлерінің атынан, Афган соғысының ардагерлерінің атынан, Аткен соғысының ардагерлерінің атынан барыңарды келе жатқан ертеңгі майрамменен құттықтаймын. Барыңарға шын денсаулық, ұзын өмір, үй-бүлеңерде жақсылық, тоқшылық, өншілік болсын. Салым қошуға ұмтылғандығы үшін разычылық білдіреміз. Министр Құдайберген Базарбаевич Базарбаев. Қолжағымдағы Ромазан жайында сыйлығыңыз болсын, разычылыққа. Кейінгі сыйлық иесі Насратчы медалімен сыйлығын Бейшеева Бұрылыш. Қолжағымдағы бүгінгі салтанатты сыйлық тапшы әсемімізден алғашқы сыйлық иелері келіңіз болшы. Kırgızistan Demokratik Parti'nin Roza Rizvayev'in kuşuşlarına tereyin razıçılıkta aytanım. Hurmatlı öneler, ben hazır şu zeyde karşı durup 25 yıldan beri cana görgüm kinoğumuzda Ruslan Ahunga Rahma Ağay kinosu. Oşol pedagogikалық бағытты çağıldırıp anın içine özgöçe sizlerge arnalgan bölümü var. Enelerdin mektebini açu jönündө. Жана менден эгер сүйлөгөн бирөө айтты, биз президентибиздин тапшырмасы боюнча үй-бүлөнү окутуу, энени окутууга маани беребиз деп. Ушунун 25 жылдык эксперименттен өткөзгөн энелер мектебибиз азыркы күндө 7 тубанда Нарын, Ысыккөл, Талас, Баткен, Ош бардык облустарда энелер мектеби ушул биздин программа жана методика тажрыйбабыз боюнча жантып атат. Эмне үчүн энелер мектебин окутушту 96-97 жылы баштадык. Анткени эне оңолсо заман оңолот, эне оңолсо доор оңолот деген
Biz mınау жерде enelerdi okutu arkылуу Kırgızstanda bilimdin sapatı, tarbiyanın sapatı, человеческий ресурс deyip insanlık sapatı önüktürүү arkылуу andan öte strategiялык çoğun maksatımız var. Kırgızstandın genofondunu түзөтүүгө ушулар аркылуу багытталуу. Анткени эне баласını жаш тарбияласа, анын баласынын небере чебересиге өтүп, Kırgızстаныбыз Кудай кааласа өнүгүү жолуна түшөт. Мына ушул багыттагы иштердин жыйынтыгы катары мен сиздерге айтып кетемин. Көп мына байрамдар болуп, энелерди куттуктайбыз, сыйлайбыз, бактайбыз. Кудай энелерге өмүр берсин. Ошол эле учурда мен айтамын, энелик бул өзүнчө чоң жоопкерчилик, искусство, это наука целая. Анын үчүн окуш керек. Баланы мыкты инсан, мыкты адис кесипкөл кылып тарбиялаш үй бүлөдөн, анын ичинде энеден башталат. Эне бул медреседир деген сөз бар экен. Эне бул окуу жайыдыр. Ошол сиздер азыр ушул жерде отурасыздар, өзүңүздөр болгонуңуздар үчүн медреседе окуу жайыдай болгон ар бир эненин саламаттыгы, анан баланын тарбиясы болуп беришиңиздер үчүн бир кол чабып сиздерди куттуктайт болжол. Баарыңыздар бар болуңуздар. Энелер мектеби кыймылыбызды Кыргызстан демократиялык аялдар кыймылы коштоп, Кудай кааласа, узак жылдарга президентибиздин дагы, өкмөтүбүздүн дагы багытын улантып, ушул ишти алып кетебиз дейм. Сөзүмдүн акырында ушул иштердин башында турган эчен энелердин, адистердин эмгегини Кыргызстанга алып чыгып жайылтып жүргөн Роза эжей, sizge ошо Баткенден алып келген ата-энелер сиздер үчүн эне мектеби программамды, сиз айткан окуу программа ушунун ичинде бар. Сыйлык берек катары тапшырып коюуга уруксат этиңиз. Кол чоюп турады агайыбыздын өз кол тамгасы менен. Мен тилек айтып туруп кол коем, ушуну закодированный подпись дейм. Роза эже сизге Кудай өмүр берсин. Бардык аял энелерибизге Кудай өмүр берип, мыкты тарбиячы болуп жүрө берсин. Kol çabalar olsun, sırıt bir çoğalar elinizde. Madamino, kaydıramayız, geliniz. Sizin olma sayılır alıp. Sayılır üyeleri, il simağının iyi ismi de almelesiyle Orozobekova Rayla Markişov'la. Koordinatorlardan biri gelip bilseniz de. Kekisi reisi Anar Grup Trening Borbor'un denizleyicisi Nasar Çümidalı Minesi'yle Kadırova Anara Akılbek'inde. Esiminin iyisi medalı Minesi'yle Kayıpova Zina. Esiminin iyisi medalı Minesi'yle Kayıpova Zina sakatörde çakrava. Dal uşunday esiminin iyisi medalı Minesi'yle Bolokkanova Kaylikan Torokmatov'da. Kaylikan Torokmatov'da satnatörünü sayılık alı üçün gelberiniz. Esiminin iyisi medalı Minesi'yle Bukhuyev Medetbek Omoshevich. Asılsak Nuru medalı Minesi'yle Arslanbekova Aldınay Arslanbekov'da.
сыйлығы ардақтау Аслапа медалы менен сыйланат Усманова Ардығай Шараповна. Тезірек сүреттіршіңіз. Мен Қайыпова Зина, экономист болып іштейм. Бүгін болса эл сыйлығы деген медалға қатысты болып отырам. Бүгін ушу энелер күнүндө ушундай жакшынакай энелердин жүзүнөн кубаныч кетпеген бир сонун эмени тартуулаган ушу уюштуруучу топко чоң рахмат айтам. Өмүрлүү болушсун, иштеген иштеринде ийгилик болсун. Кыргызстанда энелер ыйлабасын, энелердин жүзүндө дайыма ушу бүгүнкүдөй күлкү дайыма жаңырып турсун. Мен Орунбек Райла, Нарын обласына караштуу Жумбул районунан келдим, Чаяк айылынан. Мен бүгүн ошо энелердин күнүндө майрамында Сапар агайдын колунан эл сыйлыгы деген медал алып, сыйлык алдым. Мен болсо ошо өмүр бою иштеп келдим, жана бала көп балдарды баккандыгым, элге кызмат кылгандыгым үчүн ошо сыйлыкка татыктуу болдум деп ойлойм. Энелерге кандай каалооңуз бар эми? Энелерге баардык энелердин балдары ыймандуу болсун, бактылуу болсун, дүйнөдө тынчтык болсун, кыргыз элибиз өнүгүп өнсүн, асманыбыз ачык болсун. Энелер такай майрамында, эмне жылкы майрамында да бирге бололу. Мен өзүм баягы убагында иштеп келдим, андан кийин жумуссуз болдум. Бирок ушу жаш болсом дагы өзүмдөн 4 балам бар төрөгөн. Андан тышкары 14 бала багып чоңойтуп келдим. Толук жетим, жартылай жетим балдарды. Азыр колумда 4 бала бар. Экөөнү Арабаевада окутуп атам. Экөө мектепте окушат, бирөө 9 класс, бирөө 6 класстан окуйт. Жана өзүмдүн балдарым бар, жеке ишкермин, фермермин дегендей. Айылда активист болуп иштейм. Ошо өзүбүздүн Ак Татыр чөлкөмүндө лидермин. Бишкек шаардык мэриясынын Свердловской администрация уюмунун грамотасымен сыйланат, мен сиздерге окуйм. Муниципальная администрация мэрии города Бишкек по Свердловскому административному району почетная грамота в честь празднования Дней матери в Крымской республике за оказание всесторонней помощи населению города и за активное участие в общественной жизни города Бишкек муниципальная администрация награждает Айгуль Рахман, члена Демократического комитета женщин Кыргызстана, глава Саргазаков. Айгуль. Akiyatından жағынан суу кечип келген Айгүл Рахмат айылга бир кол чоңор болсун, сыйлык насып болсун. Ушундайларда грамота менен Равшанова Анара Асамовна сыйланат. Неуми сулуу салонунун төрайымы. Мен Бейсеналиева Акчокбай Базаркуловна, Каракол шаарынын Кыргызстанынан болом.
көп жыл ошо торговляда иштеп калдым, өзүбүз алышкан экөөбүз бардык жерлерде 6 баланы тарбиялап өстүрдүк, ардактуу эне болдук. Ушу Садырдын кожоюбузга аябай рахмат. Ошого ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ал өзү айтканда, бардык ушундай ордендин баарын эле башка чоңдор көкүрөгүн толтуруп албай, простой кишилер да алсын деп. Ошо бизди жөнөкөй жерден сурукчулук чакырып, координаттар иштеп, биз ошо эмгегибизди баалап сыйлап атканына мен аябай кубанычтамын. Сөз да таап айта албайм. 6 баланын ненесимин, балдарыбыздын баары учур-бачар, баары үйрөнгөн. Ошо неберелерди багып отурабыз азыр. Ашкам азырда иштеп атат мектепте. 24-эмеде келип сыйлык алып кеткен. Гордость нации, сыймыгы деген экенин алып кеткен. Ошо келгенбиз ошо. Башка эмне айтам? Кыргыз элим тынч болсун, ар убакта тынчтыкта, ынтымакта, биргеликте бөлүнбөй, жарылбай жашайлы деп мен чакыртып кете бердим бүт кыргыз элине. Жиентаева Жаңыл Бүбеш Арсеновна. Жаңыл Бүбеш Арсеновна. Награждается за заслуги в воспитании защитников Отечества от имени Республиканского комитета воинов Баткена. Ол жауынгер болсын, төшпелге тағып отыр. Сыйлығыңыз құтты болсын. Сөз соңында айтарыбыз, үйдің құты турмуш туткасы болгон айымдар энелерге сый урмат көрсөтүү, энелер күнүндө гана эмес, алар үчүн камкордук ар дайым болуп турса деген тилектебиз.